Саламатсыздарбы урматтуу достор. Бүгүн Арашан койлорун Өзбекстанга экспорттоо боюнча интернет айдыңына видеолор чыкканда айрым адамдар эт кымбаттап кетет, эмнеге экспортко чыгарып атасыңар деген сыяктуу комментарий берип жатыптыр. Ошого түшүндүрмө берип кетейин. Урматтуу достор, Арашан койлору булар эң арзан эле $1000 башталып 2000, 3000, 4000 долларга чейин учурда бааланып жатат мындай койлору жөнөкөй. Ошонун негизинде биздин кошуна Өзбекстандан, Казакстандан ушу биздин улуттук, биздин ата мекендик Арашан кой породасына болгон талап күчөгөндүктөн аларды ошол кымбат баада сатып алганга кардарлар чыккандыгына байланыштуу Айыл чарба министрлиги токтомго өзгөртүү киргизип, атайын токтом чыгарып, Арашан койлорун экспорттоого уруксат берген. Бирок жөн эле Арашан койлорун экспорттобостон ар бир койго мамлекетке каражат төлөсүн деп чечим чыгарган. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күнү ар бир кой башына 17 миңден 20 миң сомго чейин каражат мамлекетке төлөп, анан арашанчылар өздөрүнүн баалуу $1000, $1500, $2000 сатылган койлорун экспорттоп жатат. Эми эт кымбаттап кетет дегендерге айткым келет. Бул койлор асыл тукум койлор. Бул койлордон тукум алынат. Бул койлорду союп этке жиберилбейт бул койлор. Ошондуктан бул койлор кымбат. $2000 чейин, $3000, $5000 чейин учурда бааланып сатылып жатат. Ошол эле учурда мамлекетке дагы каражаттар 20 миң сомго чейин, ар бир кой башына 20 миң сомго чейин каражат төлөнүп жатат. Мына 3 айдан бери 169 кой ошентип чет элдик кардарлар тарабынан сатылып алынган. Балким бул дагы кийинки 3 айда 150 же балким 100 болот. Айткым келгени, бул койлор 1000 деп, 10 миң деп, 100 миң деп экспорттолбойт. Эттин баасына эч кандай таасир этпейт. Бирок биздин кой чарбабыздын, Арашан кой чарбабыздын, асыл тукум кой чарбасынын өнүгүшүнө өбөлгө түзүлөт. Ошондой эле биздин асыл тукум койлорду башка мамлекеттер дагы, башка мамлекеттин кой өстүрүүчүлөрү дагы баалап, кызыгуу арттырып жатканы бизди дагы сүйүндүрөт. Кыскасы ушундай достор, сиздерге кеңири эле түшүндүргөнгө аракет жасадым. Баарыңыздарга жетти го деп ойлойм. Рахмат.